Кумир кылуу же фанатизм. Фанатизм бардык тармакта бар. Кайсы тармакта болсо да мындан жакшылык жок. Ал тургай динде дагы кайсы бир жамаатка же аалымга берилип, ошону гана туура деп башканын баарын ката санаган фанаттар бар. Бул дагы динге олуттуу зыянын тийгизет. Менин бул жерде айтайын дегеним спорттогу фанаттар жөнүндө. Кайсы бир команданын же жеке спортсмендин күйөрманы же фанаты болуу, аны көмүр тутуу мусулман журту үчүн болбогон жорук. Мейли ал спортсмен мусулман болсо да айырмасы жок. Тилекке каршы мусулмандардын арасында айрым спортсмендерге күйөрмандык кылып, кумир кылып, ошонун кийимин кийип, ошонун басканындай басып, ошонун сүйлөгөнүндөй сүйлөп, кыскасы Кудай да, пайгамбары да ошо болуп калгандар бар. Кайсы бир адамды кумир кылып алуу, өзүнүн келечегин тандоодо, илим-билим алууда, коомчулуктагы ордун табууда өтө тоскоол болот. Анткени кумир кылып алган адамына окшошуу, ошол сыяктуу ийгиликке жетүүнү максат кылып, өзүнүн башка нерсеге болгон жөндөм шыгын мокотут. Алдыга өзүнө ылайык максат кое албайт. Натыйжада же ары, же бери эмес ара жолдо калат. Шык ар кимге ар түрдүү берилет. Бирөөнүн футболго шыгы бар, ал футболист болот. Бирөө аны кумир кылып футболист болууга аракет кылат. Бирок ал башкага шыктуу. Кайсы бир командага күйөрмандык кылып, ошонун айынан достук бузулуп, душмандыктын, жек көрүүнүн оту тутанганын көрүп жүрөбүз. Бири Реал Мадридке, экинчиси Барселонага күйөрмандык кылып, ортодогу каршылык ок атышууга чейин жеткенин көргөнбүз. Өкүнүчтүүсү, ушундай сокурлук мусулмандардын арасында болуп жатканы. Балдарыбыз Алладан да, пайгамбардан да, атасынан да, энесинен да Роналдону, же Мессини жакшы көрөрүн жашырып кереги жок. Туу туткан кумири жеңилип калганда өзүн өлтүргөндөр бар. Акылынан адашып жинди болуп кеткендер бар. Алла сактасын. Эмне кылуубуз керек? Кандай чечим чыгарабыз? Чечим: кимди кумир кылып, кимди ээрчиш керек экендигин мусулман ата-эне балдарына кичинекейинен үйрөтүшү керек. Алланы таанытып, пайгамбардын жолу менен жүрүү керектигин балага убагында билдирип, башка бирөөлөрдү ээрчүү туура эместигин түшүндүрүү керек. Чынында мусулман адам үчүн пайгамбардан башка кумир болбошу керек. Муну Алла Таала өзү Алланын элчисинде силерге сонун үлгү, өрнөктөр бар деп эскерткен. Акзау сүрөсү 21-аят. Демек, мусулмандын ичкени, жегени, басканы, сүйлөгөнү, кийгени, кыскасы бардык адеп ахлагы пайгамбардын адеп ахлагына окшогону жакшы. Ислам шариятында кайсы бир жамаатты же кайсы бир адамды кумир тутуп, ага күйөрмандык кылып, ошонун гана жолун туура деп эсептөөгө болбостугун, бул адашууга алып бара турган коркунучтуу жол экенин балдарга айтып жеткирүү керек. Алла Таала Куранда Рум сүрөсүнүн 32-аятында диндерин ажыратып топ-топ болуп алган мушриктерден болбогула. Ар бир жамаат өз пикирлерине гана макул деп эскерткен. Спорт ортодо жек көрүү, душмандыкты пайда кыла турган эмес, тескерисинче ынтымак, достукту күчөтө турган курал экенин туура түшүнүү керек. Спорт аркылуу дүйнө эли достошуп, дүйнө элинин башы биригип жатса, бул жакта туруп алып, ич ара душмандашуу жеткен акылсыздык. Спортто жеңүү менен жеңилүү эриш аркак жүрөт. Чыныгы спортсмендер жеңүү бактысында, жеңилүүнүн ызасында көтөрө алат. Ал эми аларга сокур күйөрмандык кылгандар, күйөрмандык кылган адамы жеңсе, сүйүнүүдө аша чабат, жеңилсе кайгыда аша чабат. Күйөрмандык кылган командасы же жеке адамы жеңгенде жеңишти, жеңилгенде ызаны кандай көтөргөнүн карап, чындап ага күйөрмандык кылган адам анын ушул учурдагы абалынан да сабак алышы керек. Ал бүгүн жеңилгени менен эртең кайра жеңишке жетет. А сен болсо аша чаап, ден соолугуңа, келечегиңе, бүтүндөй жашооңо зыянын тийгизип алып жатасың. Ойлон, кайдагы бир атаң тааныбаган, өзүң өмүрү көрбөгөн бирөө үчүн дүйнө жана акыретиңди садага чаап жибербе. Өзүң кандай болсоң, ошондой бол. Алла кандай жаратса, ошондой жаша. Башкага окшойм деп убара болбо. Өзүңө тиешелүү жөндөмүң, өзүңө тиешелүү шыгың бар. Ошолорду пайдалан. Келечегиңе кам көр. Башкаларга суктанып өмүрүңдү өткөрбө. Башкалар сага суктана тургандай адам бол. Спортко кызык, машык, ден соолугуңду чыңда. Бирок спортсмендерге күйөрмандык кылууда аша чаппа. Өзүңдү аларга окшотууга аракет кылба. Сенин өзүңдүн диниң, маданиятың, менталитетиң, кулк мүнөз, адеп ахлагың бар. Ушулар менен жаша. Ким өзүн башка коомго окшотсо, ошолордон болот деген пайгамбарыбыз ага Алланын тынчтыгы жана мактоосу болсун.